Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жылкы күйөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экранда турган 27 баш жалпы саны жылкылар сатылат. Мынакей, көрүңүздөр, булар семиз. Азыркы учурда Бишкек шаары Лесной аэропорт жакта турат, карантинде экен. Мына туғандар, бардыгы эле семиз экен. Көпчүлүгү семиз экен, бир 2 эле арактары бар экен, калганы семиз. 27 баш жалпы саны ушундайлар сатууга чыгып атат. Туғандар, номерлерин коюп коебуз, ээси менен сүйлөшүп, бааларын келишип, мал кылганга деле жакшы экен негизичи. Карап көрүңүздөр туғандар. Союш издегендер болсо дагы караңыздар. Ушундай чоң-чоң бээлер сатууга чыкты, достор, туғандар. Каналды колдоп, видеого тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Мынакей ушундай жылкылардын издеген бир туғандар көп эле негизи. Көрүңүздөр, ушундай жылкылар чыгып атат сатууга. Бүгүн 11 сентябрь 2025 жыл. Булардын бааларына келип токтолсок, туғандар, булардын баалары 120 миң сомдон башталат, достор. 175 миң сомго чейин. Бирок чоң-чоң ушундай жылкылар экен. Мынакей видеону жиберген бизге. Көрүңүздөр, азыркы учурда Лесное деген аэропорт жакка кетип баратканда карантинде турат экен. Мына караңыздар. Ээсине чалып маалыматтарды сурап биз бербеген. Сүйлөшсөңүздөр болот. Доставкалар боюнча ушундай семиз жылкылардан издеген бир туғандар болсо, мына сүйлөшүңүздөр, баасын келишиңиздер. Боос бээ дагы аябай чоң экен. Көрүнүп турат. Бир 2 эле ичинен арыктайт, калганы бүт ушундай эттүүлөр экен туғандар. Мынакей көк бээ бар экен ичинен. 2-3 күн болуптур келгенине. Россиядан келиптир туғандар. Чалыңыздар ээсине, байланышып алам деген бир туғандар, көрүңүздөр. Жаштарын сураңыздар. Биз бербеген маалыматтарды сураңыздар туғандар. Доставкасын сүйлөшсөңүздөр болот. Доставкаларын кылып берсе, азыр эмне көп, машина көп туғандар, базарлардан салып жиберет. Эгерде 7 областтан көрүп жаткан бир туғандар болсо, мына ушундай болгон бээли сатууга чыкты. Бүгүн каналды колдоп ар дайым көрүп аткан биздин мекендештерге, бир туғандарга ыраазычылыктарды билдиребиз туғандар. Мынакей албай дагы көрүп жаткан бир туғандар бар, бирок лайкты аябай эле басып коюшат. Балким башка бир туғандар ушундай жылкылардан издеп жүргөн болсо, себепкер болуп калат ошо лайк баскан бир туғандар. Видеонун таралышына жардам бересиздер. Мына бирок жылкылар сулуу-сулуу жылкылар экен туғандар. Малдыкка дагы жакшы экен. Көрүңүздөр. Сойсоңуздар дагы болот, мал кылсаңыздар дагы болот. Ал жагын эми өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Жалпы саны 27 баш болду. Бирок көрктүү экен чынында туғандар. Мына азыр Россиядан алып келишти эле, мындай кыйын негизичи. Мына азыр даяр ушу Бишкекте турат. Ээси менен сүйлөшүңүздөр. Балким бир үйрү кылып алсаңыздар дагы болот. Жылкы кылам деген бир туғандар болсо, союшка дагы көрүңүздөр. Ушундай болгон жылкылар сатылат, достор, туғандар. Анда эмесе көрүңүздөр.